Ошентип балдарым акыйкат менен жалгандын алышууларынан дагы бир жаңы алышуу башталды. Лут коом үчүн бул дүйнөдөгү эсеп берүү учуру келип, Аллахтын жазасы түшөөрү белгилүү болду. Жана Сараны кубантуу үчүн Исхактын дагы сүйүнүчтүү кабары келди. Рахмандын элчилери Ибрахим Исхакты сүйүнчүлөр менен бирге Луттун коому Садамуктарга акыркы бүтүмдү Аллахтын жазасын алып келишти. О балдарым, улуу Аллах Таала Лут коому ааламда биринчи болуп эркектерге үйлөнүшкөнүн, бул бачабаздык деп аталган бузукулукту алар алгачкылардан болуп кылганын баяндап берди. Бул күмөнсүз бузукулуктун эң коркунучтуусу. Ибрахим Луттан кабатыр болуп жатты. Анан бир убакта кожойке Сара өзүнүн бетине уруп, үн чыгарып ыйлап калды. Себеби бул жолушууда конок периштелер аларга Исхактын төрөлүшүн сүйүнчүлөп, Исхактын артынан Аллах Таала Ибрахимге бул жашоодо белек кылып, Якубту дагы берээрин сүйүнчүлөдү. Анда кожойке Сара таң калып, мен картайып, кемпир болуп калсам деле төрөй береминби деди. Периштелер Саранын бул сөзүнө, Аллахтын өкүмүнө да таң каласыңбы? Бул силерге болгон Аллахтын мээрими жана берекеси, эй үй ээлери. Аллах мактоого татыктуу жана улуу зат деп жооп беришти. Ибрахим дагы аларга таң калып, мага каарлык келгенде сүйүнчүлөп жатасыңарбы? Эмне менен сүйүнчүлөйсүңөр деди. Алар болсо, биз сага акыйкатты сүйүнчүлөдүк. Эми сен үмүтү жоктордон болбогун дешти. Анан Ибрахим алейхиссаламдын коркунучу тарап, ага куш кабар келгенден кийин периштелер менен Луттун коому жөнүндө талашып тартышты. Мунун себеби Ибрахим аларды Аллахка тооба кылып, ага кайтаар бекен деп үмүттөнүп жаткан. Ибрахим аларга карап, 300 мусулман жашаган бул айылды жок кыласыңарбы деди. Алар жок деди. Ал айтты, 200 момун бар бекен? Алар жок деди. Ибрахим 40 момун барбы деди. Алар дагы жок дешти. 14 мусулман бар бекен деди Ибрахим. Алар дагы жок деди. Акыры Ибрахим алардан ал жакта бир дагы момун жок бекен деп сурады. Алар жок деп жооп беришти. Ал жакта Лут барбы деди. Алар болсо, ал жакта ким бар экенин биз жакшы билебиз деди. Жана Аллах Таала мындай аят түшүрдү. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود Gelgile, algıla. Iliagor'dun türlü jana sapаттуу кездемелеринен алгыла. О, Iliagor, эмне болду кожоюн? Базарда бул жерде турганыңдын салыгын төлөгүн. Же болбосо сени тургузбайм. Бирок мен сага көп жылдардан бери эле төлөп келатпаймынбы? Дагы үстүнө кошуп төлө. Же сенин соодаңды бузамын. Бирок бул зулум да. Мен кудайларга сенин зулумдуңдан
коргоо сурап дуа кылам. Кудайлар, ал кудайлар эмне берет өзү силерге? Аларга көп эле сыйынасыңар. Бирок алар силерди эч нерседен сактабайт. Башка кудай издеп көрбөйсүңбү? Мүмкүн сени ошол сактап калар. Периштелер кеткенден кийин Сара кубанычынан ыйлап жатты. Көп жылдык сабыр жана дуалардан соң Аллах Таала ага сүйүктүү күйөөсү Халил Ибрахимден бала берерин куш кабар кылды. Ал эми Ибрахимдин бүтүндөй оюн Луттун коому эмне болот деген суроо ээлеп алган болчу. Анан Аллах Таалага Лутту сакта деп дуа кыла баштады. Анан жанагы периштелер Луттун кыздарынын бирөөсүнө: "Эй кыз, бул жерде бир конок үй барбы?" деди. Мен кайра келгенче ушул ордуңарда туруп тургула. Бул жердеги бузук адамдар силерге бир нерсе кылып койбосун деп корком. Бир аз күдө тургула. О, атаке, шаардын кире беришинде жигиттер келиптир. Алардын жүзүндөй сулуу жүз көрө элекмин. Аларга адамдар зыян жеткирип коебу деп корктум. Лут кызына: "Аларды ээрчитип кел. Аларды коноктойбуз" деди. Анан аларды үйүнө алып келишти. Алар жөнүндө үйдөгүлөрдөн башка эч ким билбейт болчу. Лут конокторун кабыл алып, ал дагы алардын келбетинин сулуулугуна таң калды. Ал периштелер Лутту сактоо үчүн анын үйүнө конок болуп түшкөн болчу. Лут коноктордун алдында басып, аларды айылдан узап кетүү үчүн атайлап сөз чоюп жатты. Жана алардын башка айылга барып түшүүсүн каалады. Жана аларга айтты: "Силерге Аллахка касам ичем, жер бетинде бул айылдагылардан өткөн бузук адамдарды билбейм." Анан бир аз алдыга басып, аларга айткан сөзүн кайра кайталады. Ошентип бул сөзүн аларга 4 жолу кайталады. Периштелер болсо пайгамбары бул айылдын элине каршы күбөлүк бермейинче ал элге зыян жеткирбөөгө буйрулган болчу. Анан периштелер Луттан ушул күбөлүк жөнүндө сурашты. "Сен өз коомуңа кандай күбөлүк бересиң, о Лут?" деди периштелер. Алар жер бетиндеги эң бузуку жаман коом деп жооп берди Лут. Балылдам. Тезирээк атаңа бар. Атаңа Лутту бул жерден кууп чыгар. Жыяны өлтүрткөн. Лут силердин жашооңорду бузгусу келип жатат. Ал айтып жаткан эмне ал? Ал адамдарга айтып жаткан насааты кандай? Эми андан кутулуу үчүн жана ал чакырып жаткан нерседен кутулуу үчүн батыраак баргын. Өзүңдүн коомуңда чоң адам болосуң. Садымдын тарыхында сени Лут айылдан кууп чыгарган адам деп эсептеп жүрүшөт. Бар эми, бол батыраак.
Жашообуз бир өңдүү болуп кетти го. Эч бир жаңылык жок. Бардык нерсени кылып көрдүк. Мындан да зериктик. Жашоодо жаңы нерсени каалайм. Аялдарды таштап, эркектерге үйлөндүк. Жаш балдарды туткундадык. Алсызды өлтүрдүк. Аялдарды кордодук. Оордадык, тонодук. Зына кылдык. Күнөө иштин бардыгын кылдык. Бирок баары бир жашоо тар болуп, мындан да тажадым. Эч кандай кызык жок. أصبحت مملة ليس فيها جديد. Мына мен сага жаңылык алып келдим, о ата. Жаңылык? Эмне болгон жаңылык о кызым? 3 жаш жигит. Алардай сулууну да, келбеттүүнү да көрө элекмин. 3 жаш сулуу жигит дейсиңби? Кана? Айткана алар. Анан алар жөнүндө менден башка кайтпагын. Кана алар? Алар азыр үйдө Лут менен чогуу ага конок болуп келиштир. Лут? Убагы келди. Сени жазалай турган убак келди, о Лут. Эсептешүү жана жаза берүү убак келди. Айылдын бардыгы биз менен болот. Луттун адебин берип, анын конокторунун алдында шерменде кылабыз. Лут дагы деле Раббисинин элчилери менен баарлашып турган бир кезде анын кароолчусу кирип: "О, кожоюн. Адамдар чогулуп эшиктин алдында турушат. Сага жолугууну каалап жатышат." Лут чочуп ордунан турду. Конокторуна зыян тийип калабы деп кабатырланды. Жана конокторун эшиктеги бузук адамдардын алдына чыкпоон айтты. Биздин алдыбызга чыккын, эй Лут. Жана конокторуңду бизге тапшырып бер. Же биз сага бастырып келебиз. Үйүңдү талкалап, аларды күч менен алабыз. Биз сага конок күтпөгүн дебедик беле? Конокторуң менен чогуу чыккын, эй Лут. Лут бул күн оор күн болоорун түшүндү. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Алга о адамдар, үйдү талкалап киргиле. Луттун меймандарын чыгаргыла. Алар менен пайдалангыла. Ошондо периштелер айтты: "Капаланба, о Лут. Чындыгында сенин таянычың бекем. Аларга кайтарылгыс азап келет. О Лут, биз Раббиңдин элчилери болобуз. Алар сага жашына албайт" дешти. اخرج بضيوفك يا لوط. Ошондо Лут алейхиссалам аларга кыздарын келин катары көрсөтүп: "О адамдар, мына бул менин кыздарым. Алар силер үчүн таза. Аллахтан коркула. Мени меймандарымдын алдында уят кылбагыла. Араңарда ынсаптуураак киши жокпу?" деди. Сенин кыздарыңа биздин акыбыз жок деп өзүң үйрөткөнсүң. Жана биздин эмнени каалап жатканыбызды өзүң жакшы билесиң, о Лут. Бизге конокторуңду бергин. Жана өз ыктыярың менен чыккын. Периштелер: "О Лут, биз бул айылдын элин жок кылабыз. Чындыгында бул адамдар залым экен" дешти. Лут үй бүлөсүнө жана кыздарына сарсанаа болуп капаланып калды. Алар дагы кыйроого кабылып калышабы деп коркту. Анда периштелер дагы айтты: "Коркпогун жана капаланбагын. Биз сени жана үй бүлөңдү аялыңдан башкасын сактап калабыз. Аялың капырлардан болуп калды" деди.
يلي خليلك ربنا من زيك، يلي ضيوفك من السما نزلت لك.